Биз сөз кыла турчу айым Исаева Нурай. Нарын районуна караштуу Дөбөлүү айылында жашайт. 3 баланын энеси, жесир. Ал балдары менен жашап жаткан үйүнөн чыгып калуу коркунучунда. Себеби турак жайдын документи жоктугунан пайдаланып, жолдошунун миниси тартып алуу аракетинде. Окуянын чоо жайын өзүнөн уксак. Кайнатам, кайнем колунда болчубуз, малчы болчубуз, мал бакчыбыз. Кайнатам көзөтүп кетти. 2010-жылы жолдошум ачы болуп калды. 3 бала менен калгам. Жолдошум өлгөнүнө 4 жыл болду. Анан эми ушу сарайды кайнатам алып ушул жерде болчубуз. Башка бир туугандарынын баарысынын үй жерлери бар, тамдары бар, баарысы туруктуу эле. Анан эми ушу биздер ушу балама чектетирип койсоңбу деген ушу тамды. Анан мына бөлөк барар жерибиз да жок. 3 бала менен ушул жерде коргулуп отурам ушул үйдө. Сарайдын эскилиги жеткен. Анан биз жерде тамды жаңы баштап атканбыз. Бүт электе жолдошум кайтыш болуп калды. Негизи кредит алып ушу жолдошумдан калган тамды бүтүрсөкпү дегенбиз. Анан бул документибиз болбогондуктан тамыбыз да тиңип бүтпөй турат. Анан эми ошол тамды бүтүргөнгө кредит алып ушу тамды бүтүрүп балдарым да чоңоюп келаткандыгына байланыштуу ушу документ бүтүрүп алсакпы дегенбиз. Анан эгерде бүтүп калса кредит алып жылга бизден болсо да комнатасын бүтүп ушу балдардын келечеги кылып түптөсөмбү деген оюм бар болчу. Депутат айылдык кеңештеге кайрылганбыз. Алар ошо макулдук алып келгиле дегеннен баарынан ушу бир тууган жолдошумдун 7-6 бир тууганы бар болчу, ошондон макулдук алганбыз. Анан бир кайным калганынан ошого макулдук жаздырып кел деп деле жибергем, андай деле эме алган эмесмин. Анан ушу баламды кичине урбелге алып, баа берген документтеримди тытып, баламды залантып, анан кайра кетириптир. Анан эми ошол бойдон эле документим да жок. Тиги кайным деле эме алган жок. Ошол бойдон ушинтип турам. Эч каяка кайрыларымды биле албай ушинтип турам. Балдарыма кичине үмүт менен жашайт экен, үмүт менен жашап атам. Мыйзам боюнча ата-эненин турак жайына ээлик кылуу үчүн бир туугандардын макулдуулугун алуу керек. Бирок Нурай айым жашап жаткан турак жай эч кимге катталбагандыктан айылдык кеңештин депутаттары бир туугандардын макулдугусуз эле түздөн түз Нурайдын үй бүлөсүнө чечип бериши керек эле.